Анан бүгүнкү күндө бүт психологдор орус тилинде болобу, кыргызча болобу, баары өзүңдү сүй, өзүңдү сыйла, өзүңгө каалаганыңды алып бер, каалаганыңды же, өзүңдү кара деп бүт баары кыйкырып аткандай сезилет. Бүт жерде эле ошол нерсе. Бирок эмне кылам? Кантем? Эмне кылышым керек? Мен обязательно салонго барышым керекпи? Обязательно маникюр менен жүрүшүм керекпи? Же кандай, эмнеден баштайм деп көптөрү билбейт. Көптөрү кыла алышпайт. Себеби дегенде ошентип кетсем эле, мисалы үчүн бир күн, эки күн макул ошентип өзүмдү сулуулантып жүрөйүн, анан эртең эмне кылам? Эртеңчи эмне болот деген ойлор келет да. Негизги мыкты психологдордун айтуусу боюнча сыртыбызды эле боебой берсек, сыртыбызды эле жасай берсек, ичибиздеги болгон опорабыз жок болсо, ичибиздеги болгон өзүбүзгө ишеним, өзүбүзгө сүйүү ичибизде жок болсо, сыртыбыз канча жылтырап турса дагы баары бир бул бизге эч жардам бербейт экен да. Себеби дегенде мындай проблемалар да бар болушу мүмкүн. Даже силер сыртынан көрүп бул кандай сулуу, фигурасы да сонун, өзү да жакшынакай, кийингени дагы сонун, кийимдери кымбат, дайыма прическа менен жүрөт деген аялды деле, мисалы үчүн эгерде силер ошол тааныш аялыңыздар бар болсо, дайыма суктанып караган, ал аял ичинде өзүн жакшы көрбөшү мүмкүн. Өзүнүн кандайдыр бир силерге сопсонун көрүнүп турган фигурасы өзүнө жакпайт. Сизге сопсонун көрүнүп турган кийими ага кийими жакпайт, келбети жакпайт, мурду жакпайт, көзү жакпайт, чачынын узундугу жакпайт. Ал баары бир өзүн жакшы көрбөй жүргөн болушу мүмкүн да. Бунун баары ошол ичиндеги стержени, ичиндеги опорасы жок болушу мүмкүн. Эгерде силерге ушул тема кызыктуу болсо, анда сөзсүз түрдө бул сабакты аягына чейин угуңуздар. Ичиндеги таянары, внутренний опорасы күчтүү болсо, эгерде өзүнүн ошол базалык коопсуздугу күчтүү болсо, андай адам кандай болот? Андай адам өзүнүн ою барбы, өзүнүн максаты барбы, ошол максатына эч кимге карабай, ким бирөө бир нерсе айтабы, айтпайбы, бирөөгө жагабы, жакпайбы, бирөөгө тоскоол болуп атамбы, болбой атамбы, мисалы үчүн бирөөнүн каалагандай болбой атамбы, аны ойлобой эле өзүнүн максатына түз эле кете берет. Себеби дегенде өзүнүн мнениясы бар, өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн ценносттору бар, кыргызча айтканда баалуулуктары бар. Ошол баалуулуктарды өзүнө точно кое алган, өзүнүн принциптери бар. Жок, мен ушундай кылышым керек. И не важно, кто что скажет, и не важно, кто о чем обо мне думает, что обо мне говорят, ал мага башым да оорубайт деп, ошол стержени бар адам ушинтип түз өзүнүн максатына кете берет. Ошол адамдын ошол эки нерсени күчтөтүп алган адам эмнеси менен башка адамдардан айырмаланып кандай жакшы нерсеге келет? Себеби дегенде элдер сүйлөй берет. Элдер сүйлөй берет, айтышат го, иттер үрө берет дегендей болуп, элдер сүйлөй берет. Ал стержени күчтүү адам канчалык жаман нерсе айтып атса дагы, кимдир бирөө, себеби дегенде кимдир бирөө силердин чындап жаман болгонуңар үчүн айтпайт. Көбүнчө адамдар сизди жакшы болсун деп да айтпайт, сизди мындандай күчтүүрөөк болсун деп деле айтпайт. Көбүнчө сизге ичи күйүп атканда сизди критикалайт. Көбүнчө сизге ичи күйөт, өзү ал нерсеге колу жетпейт, өзү ал нерсеге ал жетпейт, өзүнүн ал нерсеге чечим кабыл алган эмес. Анан сиз бирөөнүн кылып атканын көрүп көрө албайт. Анткени ал адам ойлойт, эмне мен эле ошол өзүмдүн сазымда отура беришим керекпи? Жок, давай сен деле отурдуң эле сазго, сен деле дальше отура бер. Анткени сен ашып кетсең, кайра мен сазда калам, сен кыйын болуп кетет экенсиң да. Жок, сен дагы мендей болчуң эле го, менден алыс кетпе деп көбүнчө ошондон критика кылышы мүмкүн. Экинчиден, эмне үчүн критика кылат же болбосо жаман айтат же болбосо силерди жактырбайт? Себеби ал адамга силер ыңгайсыз болуп калгансыңар, удобный болбой калгансыңар, ал адамдын ишин бүтүрбөй калгансыңар, ал адамга жардам бербей калгансыңар, ал адамдын иштерин бүтүрбөй калгансыңар, ал адамдын жашоосун жеңил кылбай калгансыңар. Ошол үчүн көбүнчө ошентет. Ошол нерсени так билип алышыңыздар керек да. Мисалы үчүн кимдир бирөө, даже биздин ата энебиз, биздин жакын туугандарыбыз, биздин эжелерибиз, бизди мындай сыртынан караганда бизди чындап жакшы көргөн жакын адамдарыбыз бизге урушуп атканда, даже биздин жолдошубуз бизди урушуп атканда, бизге бир жаман нерсе айтып атканда, мен сени жакшы болсун деп атам да деген ойду айтышы мүмкүн да. Мен сени жакшы болсун деп атам да. Конечно, алар сени жакшы болсун деп атат, бирок ким үчүн? Өзүң үчүн жакшы болсун деп атат. Жок, алар
өзүлөрү үчүн жакшы болсун деп атат. Я хочу, чтобы ты был хорошим для меня. Ошол нерсени ойлоп эстеңиздер. Мен сени мен үчүн жакшы болсун деп атам. Сен өзүң үчүн жакшы эмес, сен мен үчүн жакшы болсун деп атпаймынбы дегенди түшүнүңүздөр всегда. Когда силерди урушуп туруп кайра ушундай оправдание кылып силерди кечирим сурагансып же ушинтип өзүнүн бир уруш критикасын түшүндүргөндө мен сен жакшы болсун деп атпаймынбы дегенде, демек сразу эсиңерге туйгула. Мен сени мен үчүн жакшы болсун деп атпаймынбы деген ойду билдирет. Эми ушул ичибиздеги базалык коопсуздугубуз жок, ичибиздеги таянарыбыз жок экенин каяктан билсек болот, бизге мисалы үчүн мен кантип билсем болот? Мага бирөө бир нерсе деп айтса, мени критикаласа, менин келбетиме же болбосо менин жасаган жумушума, мен негизи мага тиешелүү бир нерсеге, менин балдарыма, мисалы үчүн бирөө жаман бир сөз айтса, критика айтса, мисалы үчүн сен балдарыңды анча жаман тарбиялап атасың, же болбосо сенин өзүңдүн кийимиң жаман кийинесиң, өзүңдүн келбетиң толуп кетипсиң же негизи любой бир критиканы, в мой адрес критиканы уксам, менин настроением түшөт. Мага ошол нерсе мага таасир этет да. Менин настроением түшөт, мен ойлонуп калам, мен ошол сөздү жүрөгүмө кабыл алам, оюма да кабыл алам, менин көңүлүм түшөт, мен өзүмө чындап кабатырланып, сомненияда болуп калам да. Чын эле жаман тарбиялап атамбы? Мен чын эле жаман кийинемби? Мен чын эле карып баратаманбы? Мен чын эле толук көрүнөмбү? Мен чын эле өтө эле жоошмунбу? Же болбосо мен чын эле өтө эле урушчакмынбы? Же мен чын эле акылым кемирекпи? Же мен чын эле ушундай унутчак болуп калганмынбы? Жалпы силерге кандай критика болсо, сиз ошолорду кабыл алып, ойлонуп ойго батып каласыздар. Бул биринчи белги. Экинчи белгиси, сиздин оюңуз бар, бир кандайдыр бир темага болгон өзүңүздүн оюңуз бар, бул туура же болбосо бул туура эмес деген оюңуз бар. Анан ошол адамдар менен диалог оюңуз менен бөлүшкөндө башка адамдар силерге каршы же болбосо силердин менен оюңар менен кошулбаса, ушул дагы силерди уже өзүңүздүн оюңуздан анда чын эле менин оюм туура эмеспи, анда чын эле мен башкача ойлонуп атамбы, анда чын эле менин оюм мындай катачылык кетирип атамбы деген ой сразу келет да. Мисалы үчүн эл менен оюңуз кошулган жокпу, демек значит что-то во мне не так, или значит чын эле мен башка жаман нерсе ойлонуп атканбы, же болбосо мен катачылык кетирип атамбы, я неправильно думаю, значит мое мнение неправильно деген ой келсе, эгерде сиздики келсе, демек сиздин дагы ошол ичиңиздеги таянарыңыз, внутренний опораңыз слабый, ичиңиздеги базалык коопсуздугуңуз слабый, и ошол нерсени, значит, демек сизге точно ошол эки нерсени күчтөнүш керек да. И ошол эки нерсенин слабый болушу эмнеге алып келет? Эң биринчиден, сиздин өзүңүздүн мненияңыз жок болот, өзүңүздүн оюңуз жок болот. Кимдин ою сизге ошол моментте туура келсе, ошол оюна өтүп кете бересиз. Өзүңүздүн личный мненияңыз жок болот, өзүңүздүн личный ценностиңиз жок болот, и өзүңүздүн личный стержениңиз жок болот. Сизди ары түртсө ары кетесиз, бери түртсө бери кетесиз. Мындай, грубо говоря, ошондой болуп каласыз да. Эгерде сиз ошол стержениңиз слабый болсо, и ошол нерсени дагы балдарыңыздарга дагы үйрөтүп, балдарыңыздардан байкашыңыз керек. Ошол баланын өзүнүн стержени болобу, же стержени болбойбу? Буну дагы мен сабактын аягында айтып берем, кантип балдарга ошол стерженди күчөтүүгө жардам кылса болот, күчөтүүгө жардам берсе болот да. Ошол деңгээлге жетүү, ошол деңгээлди өзүңөрдөгү болгон опораны жасап алуу силерге кандай гана күч, дем жана өзүңөргө болгон ишеним берет. Өзүңүздөрдүн психологиялык абалыңызды, өзүңүздүн негизи психологиялык мындай ичиңиздеги болуп аткан сезим, жүрөк, ойлоруңуздун баарын, өзүңүздүн ойлоруңуз, көз караштарыңыз, өзүңүздүн принциптериңиз, өзүңүздүн баалуулуктарыңыз, ошол негизги сырты эт менен каныңыздан сырткары бүт баарын сиз үй катары элестетип коюңуз, үй катары. Сиздин ички
таянарыңыз бул үй катары үйдө эле внутренняя опора, бул сиздин ошол үйүңүздүн фундаменти деп ойлошуңуз. Ушул көрсөтөрбү, бул үй канчалык жерге, канчалык тамыры катуураак болсо, күчтүүрөөк болсо, ошол үй кулап калбайт. Ошол үй кандайдыр бир шамал болсо дагы, кар жааса дагы, ураган болсо дагы кулап калбайт ал үй. Землетрясение болсо дагы, жер титирөө болсо дагы кулап калбайт. Себеби дегенде анын опорасы күчтүү. Силер дагы ошону ойлоңуздар. Мисалы үчүн сырткы кандай бир абал болбосун, сиздин опораңыз, эч нерсе, үйүңүз эч бир кулабайт да. И базовая безопасность. Базалык коопсуздук бул, элестетиңиз, ушул сиздин үйүңүздүн крышасы. Сиздин үйүңүздүн крышасы канчалык жакшынакай бүт жери жабык болсо, сизге жаам дагы, кар дагы, шамал дагы эч нерсе силерге такыр, силердин ичиңиздеги, ошол үйүңүздүн ичиңиздеги сизге тиешелүү нерселерге эч бир таасирин тийгизбейт. Силердин ичиңиздеги болгон баалуулуктарга, үйүңүздүн ичиңиздеги байлыктарыңыздарга эч ким, эч нерсе, сырткы ситуациялар таасирин тийгизбейт. Ошентип схематически ошону элестетип алыңыздар. Силердин ички дүйнөңүз дагы ошол нерселер керек. Жанакыл больницада же психбольницада жатып аткандар, депрессия болуп жатып, жанакындай ооруп калган адамдар барго, ооруп калган адамдар, психически нездоровый люди бар, жинди болушат, алжышат, деменция деген ошондой бүт оорулардын баары ошол кыргыздардын жөнөкөй сөзү бар, крышасы тайып кеткен деп. Ал адамдын крышасы тайып кеткен деген это прямое вот ушул сөзгө ылайыктуу, ушул мен айтып аткан сөзгө ылайыктуу да. Себеби дегенде крышасы кайсыл учурда тайып кетет ал адамдын. Себеби дегенде ичиндеги мына коопсуздугу жок, опорасы жок адамдын ушундай крышасы тайып кетет. И силердин өзүңөрдүн ошон үчүн крышаңыздардын тайбаш үчүн, крышасын тайбаш үчүн мен кимиңерди угам, мен кимиңерге жагам деп ойлойм, мен кайсы жакка чачырайм деп аткан деген адам крышасы таят. Ошондуктан ушул эки нерсе аябай маанилүү. Эгерде ошол нерсени силер күчтөп, катуу, жакшы, бышыктап алсаңыздар, анда силер чындап өзүңөр каалаган максатыңарга жетесиңер, чындап өзүңөрдүн жашооңуздарды жашайсыздар, чындап өзүңөрдүн тандооңорду дайыма кыласыздар. И бирөөнүн жашоосу менен жашабайсыңар, бирөөнүн каалоолору менен жашабайсыңар, бирөөнү обслуживать этип жашабайсыңар. Мисалы үчүн көбүнчө аялдар, көбүнчө келиндер өмүр бою күйөөсүнүн ата энесин обслуживать этип өтүп кетет. Же болбосо кимдир бирөө өзүнүн күйөөсүн обслуживать этип өтүп кетет. Күйөөсүнүн карьерасы өсөт, күйөөсүнүн внешний жашоосу бар, өзүнүн достору бар, өзүнүн катташтары бар, тааныштары. Аялы жанында ошол күйөөсүнүн эле ошол жашоосун обслуживать этип жүрө берет да. Ошол күйөөсүнүн тамагын жасайт, ошол күйөөсүнүн кийимин даярдайт, ошол күйөөсүнүн жумушу менен, иши менен жүрө берет, ошол күйөөсүнүн интерестери менен жүрө берет. Өзүнүн интерестери жок, өзүнүн жашоосу жок, өзүнүн катташы жок, өзүнүн подружкалары жок, өзүнүн иши жок, өзүнүн планы жок, өзүнүн максаты жок. Кимдир бирөө аялдар өмүр бою балдарын обслуживать этип өтөт. Ошол аялдын өзүнүн жашоосу жок, өзүнүн интерестери жок, бүт полностью ошол балдарына берип койгон. Балдарымды окутушум керек, балдарымды курсуга алып барышым керек, балдарымды кийим алып беришим керек, балдарым. Анан балдарым чоңойгондо университетке тапшыртышым керек, балдарды үйлөнтүшүм керек, балдарын багышым керек деп эле өзүн унутуп коет. Ал адамдын өзүнүн иши да жок, жумушу да жок, акчасы да жок. Анан ойлойт да, оюнда ойлойт, кийин балдарым мени багат да. Анан, конечно, көбүнчө багат, ооба. Бирок ошол балдар чоңоюп бакканга келгенде элементарно уже мурункудай жашооң өтүп кеткен болот, уже сен картайып каласың. Сен мурункудай уже канчалык шакек, алтын, бриллиант мойнуңа таксаң деле уже мойнуң картаң, колдоруң бырыш, көйнөк жарашпайт. Уже сага уже кемпирский көйнөк эле болбосо, сага башка көйнөк жарашпайт. Эми, конечно, балдарыңдын жакшылыгын көргүң келет, балдарыңдын жакшылыгын тилейсиң. Балдарыңдын жакшылыгын көрүү, ошентип бриллиант тагып берүү, бул деле бир өзүнчө бакыт. Бирок сенин жашооң уже өтүп кетти да. Туурабы? Өзүңдүн жашооң өтүп кетти. А сен бул жашоодо эмне кылдың? Сен бул жашоодо кандай өзүңө каалаган нерсени жасадыңбы? Же балдарың деп эле өтүп кеттиңби? Ошонун баары
өзүңдүн жашооң менен жашабай бирөөнү обслуживать этип жашаган деп билсек болот да. Эң биринчи биздин таянарыбыз бул ар дайым биз ойлоп эстешибиз керек, бул биздин Кудайыбыз, биздин Алла Таалабыз, Аллах. Мен азыркы учурда сиздерге ислам дини жөнүндө сабак өтпөймүн, бирок эң негизгиси ушул Кудайга ишенүү. Кудай бул эң биринчи биздин таянарыбыз болот. Биз эң биринчиден Кудайга жагышыбыз керек жана Кудайдан коркушубуз керек. И азыркы биздин болуп аткан жашообуз, биздин максатка жетүүбүз, бунун баары бизди Кудайыбыз колдойт. Кудайдын жардамы менен кылабыз. Биздин Кудайдын өзүнүн каалоосу менен биздин оюбузга ушул биздин максаттарыбыз келип атат, биздин каалообуз келип атат, ошонун баары. И ошол эле учурда биздин келбетибиз, мисалы үчүн биздин келбетибиз, биздин ой жүгүртүүбүз, биздин характерибиз, биздин өзүбүздүн ички баалуулуктарыбыздын баары Кудайдан. Бизди Кудай ушинтип жараткан. Мени Кудай ушинтип боюмду 165 кылып жараткан. Андан бийик эмес, андан жапыс эмес. Мени Кудай ушундай фигуралуу кылып жараткан. Мени Кудай ушундай үнүм менен жараткан, ушундай оозум менен жараткан, ушундай мурдум менен жараткан, ушундай көзүм менен жараткан, ушундай башым менен жараткан, ушундай кулагым менен жараткан, ушундай бутум менен жараткан дегендей, эң биринчиден бул Кудайдан коркуу жана Кудайга ыраазычылык айтуу. Бул эң биринчи таянарыбыз ошол. Мисалы үчүн кимдир бирөө силерге айтпасын: сен мындайсың, сен тигиндейсиң, башыңарды оорутпагыла. Бул мени Кудай ушинтип жараткан деп өзүңөрдү толук кабыл аласыңар. Өзүңөрдүн келбетиңерди, өзүңөрдүн ички характериңерди, өзүңөрдүн баалуулуктарыңарды и өзүңөрдүн чындап каалооңорду. Мисалы үчүн себеби дегенде кимдир бирөө ата энеси же болбосо өзүнүн эли, туугандары: жок, сен, например, врач болушуң керек, жок, сен мугалим болушуң керек, жок, сен тигил болушуң керек, бул болушуң керек деши мүмкүн. А силер ичиңерден каалайсыңар башка нерсени. Ал ичиңердеги башка каалап аткан нерсеңерди Кудай берген. Кудай силерди, возможно, ырчы болсун, же болбосо бизнесмен болсун, же болбосо китеп жазып чыксын, же болбосо дагы бир психологиялык жактан врач болсун, адамдарга жардам берсин деп силерди жараткан жана ошол таланттарды силерге Кудай өзү берип койгон. Ошону эстеп жүрүү эң маанилүү. Эң биринчи таянарыңар бул Кудай. Силерди жараткан, ар бирибизди жараткан Кудай бизге эң чоң таянычыбыз болуш керек. Ошого таянасыңар. Силер ошондуктан силер когда өзүңөрдүн каалоолоруңар боюнча өзүңөрдүн чындап максатыңарды аныктап, мен ошол нерсеге баргым келет, мен ошол нерсени жасагым келет деген максатыңыздарды койгондо, ким эч ким эмне деп айтса дагы, каршы чыгып атса дагы, силерди сөз кылып атса дагы, силерди жактырбай атса дагы, мен өзүмдүн ишимди билем. Мен өзүмдүн Кудайыма таянам. Кудай мени колдойт деп эле өзүңөрдүн максатыңарга жете беришиңиз керек. Ичиңиздердеги бул Кудайдын каалоосу менен деп өзүңөрдүн максатыңарга кете беришиңиздер керек. Эгерде Кудай кааласа, мени ошол максатыма жеткирет. Эгерде Кудай ошол нерсени каалабаса, мага ошол максатыма жолумду буйт. И ошол максатыма эшикти жабаарын мен өзүм сезип билем. Эшик ачыкпы, мага мүмкүнчүлүгү болуп атабы чындап каалоомо, демек Кудай өзү мени колдоп атат. Анан какая разница, кто что говорит? Жөнөкөй пенденин айтып атканына мен эмнеге капа болушум керек? Мен эмнеге токтоп калышым керек? Мен эмнеге оюмду өзгөртүшүм керек деп эле. Эң негизги, эң чоң таянарыңар бул Кудай болуш керек. И ошол Кудайдан силер чоң таянарды, внутренний опораны, ошол именно жүрөктөн чыккан опораны ошол Кудайдан табасыздар. Силерди жараткан Кудай, силердин каалоолоруңду жараткан Кудай, силерге талант берип койгон, силерди жаратып атканда дагы талант менен кошо жараткан тоже Кудай. Ошондуктан өзүңөргө ишениңиздер. Канча аламда канча деген адам бар, ошол адамдын ар биринде кандайдыр бир талант бар. Силердин ичиңиздерде дагы бир талант бар. Эч ким Кудай эч кимди такыр мүмкүнчүлүксүз кылып койгон эмес. Эгерде колу буту жок адамдын ичине көбүрөөк бир башка талантын берип койгон.
мисалы үчүн көзү көрбөгөн адамдын ырчылык талантын берип койгон, же ар кандай болушу мүмкүн. Ар бириңиздерде дагы ошондой талант бар. Ошондуктан өзүңүздөргө ишениңиздер, өзүңөрдү сүйүңүздөр. Ушу силерди Кудай жакшы көрүп жараткандыктан, эмне үчүн мени Кудай жакшы көрүп атса, мен өзүмдү өзүм жакшы көрбөшүм керек. Эмнеге мени Кудай жакшы көрүп атса, менин башка бирөөнүн мен жаман көрүп атканына капа болушум керек. Мени Кудай жакшы көрөт. Мени Кудай өзү жакшы көрүп жараткан. Мени мисалы үчүн ким дейин, мисалы үчүн жигитим жактырбай атса, же болбосо кайненем жактырбай атса, же болбосо эжем жактырбай атса, же болбосо дагы бир кошунам жактырбай атса, мен эмнеге ага капа болушум керек, эмнеге мен ага жагышым керек? Жок, мени Кудай жакшы көрөт деп, ошол Кудайдын сизди жакшы көрүп атканына ишенип, только силерге ошол жакшылык каалап аткан бизге только Кудай. Кудай эле бизге полноценно, эч бир өзүнүн кандайдыр бир выгодасы жок бизди жакшы көргөн бир эле Кудай. Ошондон ошол эң биринчи ошодон өзүңөрдүн таянарыңарды таба аласыздар. Экинчи таянарыбыз, экинчи бизге ушундай базалык коопсуздук жаратып бере турган, базалык коопсуздугубузду бере турган, ичибиздеги таянар стерженибизди күчтөй турган бул биздин ата энебиз жана ата тегибиз. Эгерде биздин ата энебиздин көзү тирүү болсо, анда жакшы. Эгерде биз жаш бала чагыбыздан бери биздин ата энебиз бизди колдоп, поддержка берип, давай сенин колуңан келет, сен жакшы адам болосуң, сенин колуңан көп нерсе келет, сен чоң киши боло турган адамсың деген ата энебиз колдоо менен чоңойсок, андан сонун. Эгерде андай эмес болуп калышы мүмкүн, болуп калышы болсо, анда жаман эмес. Ошондо дагы ата энеңердин көзү тирүү болуусу, ата энеңердин кашыңызда турганы, ата энеңердин тирүү болуусу силерге кандай гана коопсуздук жана кандайдыр бир защита берет да. Себеби дегенде, мен уккам, ата энеси өтүп кеткен, же болбосо атасы өтүп кететпи, же апасы өтүп кеткенин кадимкидей защитам жок калгандай. Даже мен мисалы үчүн 40-50 жаштагы аял болсом дагы, менин апам өтүп кеткени мага кандайдыр бир защитам жок болуп калгандай сезилди деген ойлорду уккам да. Даже мен өзүмдүн неберелерим бар, даже менин өзүмдүн балдарым бар, бирок менин апамдын өтүп кеткени мага кандайдыр бир защитам жок болгондой сезилип атат деген ойду эметкенмин. Ошондуктан ата энеңер тирүү болсо, анда бул силердин как ошол энергиянын, коопсуздуктун, безопасностьты бере турган адамдар, источник, ошол булак, ошол ата энеңер. Эгерде силердин ата энеңер өтүп кеткен болсо, даже силер азыр 60 жаштагы аялсыңарбы, 50 жаштагы аялсыңарбы, ата энеңер өтүп кеткен болгон күндө деле мындай энергетикалык жактан биздин ата энебиз тигил дүйнөдөн дагы бизди колдоп, бизди коргоп турат. Билинбейт, бизге көрүнбөйт, бирок бизди жаман жолдон сактап, жаман сөздөн сактап, жаман жолдордон буруп, бизди колдоп турат экен. Ошондой эле биздин ата энебиз, биздин чоң ата чоң апаларыбыз, биздин ата тегибиз бизди колдоп турат экен, бизди коргоп турат экен. Мисалы үчүн мен азыркы учурда, возможно, менин бир кандай бир чоң аталарым мени коргоп атышат. Менин чоң аталарым мени бир нерседен сактап, ушундай жолго, ушундай жашоого мени алып келип койду. Менин возможно, чоң аталарым мурун бир кайсыл бир жаман нерселерден опыту бар болчу. Жок, буну кылбаш керек экен, аны кылбаш керек экен, опытынан улам азыр мени бир нерседен коргоп атат да. Мисалы үчүн мындай случайлар бар болгон, то что эгерде мисалы үчүн силердин мурунку ата бабаларыңар бир байлыктан кыйналып калса, байлыгы үчүн кыйналса, мисалы үчүн бай болгон үчүн бир кандайдыр бир жамандыктарды көргөн, же болбосо аларды тоногон, же болбосо аларды үркүнгө жиберишкен, ушул байлыгы үчүн алар бир кандайдыр бир жаман нерсени көрүшкөн. Ошолор ата бабаларыңардын жаныңыздагы жөнөкөй адамдар жөнөкөй эле жашашкан. Аларды эч ким тоноп кеткен жок болчу, ата энесин өлтүрүп кеткен жок болчу, балдарын өлтүрүп кеткен жок болчу. Ошол опытты алар кийинки өзүнүн жээндерине, өзүнүн урпактарына ошол байлыктан сактайт да. Кээде ушундай болот.
Анткени бай болсоңор ушундай кыйналасыңар дегенде эле ошентип бир бай боло турган жолдордон сактап, бай боло турган жолдордон алып, ошондой болушу мүмкүн да. Негизи ушундай психологияда ошол нерсе бар. И бул жөн гана ошол атаңардын, ата бабаларыңардын ушундай сактап аткан, ушундай силер жөнүндө камкор болуп атканын кабыл алып эле ыраазычылык билдирип, ошол атаңардын, ата энеңердин, ата бабаларыңардын жардамын, колдоосуна ыраазы болуп эле ошол да силердин таянарыңар болуш керек. Бул дагы силердин внутренняя опора, бул дагы силердин коопсуздугуңар. И ошону ойлошуңуздар керек. Менин ата бабаларым менин жасап аткан ишимди, менин азыр жашоомду көрүп атышат, билип атышат. И алар мени сөзсүз түрдө колдойт, коштойт жана сактайт деп ошол ата энеңерге, ата тегиңерге дагы ишениңиздер керек болот. Ошол ишенич дагы аябай сонун жардам берет. Силерге ошондой стерженьди, опораны берет. И ошол ата тегиңердин, өзүңөрдүн ата тегиңерден өткөн силерге, ата бабаларыңардан өткөн силерге азыркы учурда ошол өзүңөрдүн келбетиңер бар, характериңер бар, ой жүгүртүңөр бар жана баалуулуктарыңар бар. Билебиз, ар бир адамдын, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн баалуулуктары бар. Орусча айтканда ценности. Бул жакшы, бул жаман, бул туура эмес. Мындай болуш керек, мындай болбош керек деген баалуулуктар бар. И ошол баалуулуктарыңарды сакташыңыздар керек. Себеби дегенде ал ошол нерсенин баары силердин ата бабаларыңардан бери өтүп келген силердин гениңердеги болгон мурас да. Ошол мурасты сактаңыздар. Мисалы үчүн, сен андай сүйлөйт экенсиң, сен мындай сүйлөйт экенсиң, сен буну жактырат экенсиң, сен буну кылбайт экенсиң, сен мага жакпайсың дегенге башыңарды оорутпаңыздар. Бул силердин ата тегиңердин, ата бабаларыңардан өтүп келген мурас. Конечно, эми өтө жаман нерселерди оңдосо болот, ар жак бер жакты карайсыңар, ооба, оңдосо болот. Бирок эгерде силер ошол нерсени туура деп эсептесеңиздер, эгерде ошол нерсе силерге буга чейин эч зыянын алып келбесе, анда ошол нерсени сактап, ошол нерсени катуу эле белгилеп, өзүңөргө кийинки өзүңөрдүн балдарыңарга смело өткөрүп берсеңиздер болот. Бул нерсе дагы силерге внутренний стержениңарды, ичиңердеги болгон таянарыңарды жана базалык коопсуздукту камсыздайт. И базалык коопсуздукка дагы мисалы үчүн айтып кеттим, эгерде ата энеңер тирүү болсо, же болбосо апаңар тирүү болсо, атаңар тирүү болсо, ошол ата энеңерге ыраазычылыгыңарды билдирип, даже если силерди прям укмуш жерге окутуп, же укмуш прям аябай силерге каалагандай жашоо кылып бере албаса дагы, возможно, силерге каалагандай тарбия бере албаса дагы, мисалы үчүн азыркы учурда биз баарыбыз билебиз, баланы кантип тарбиялаш керек, баланы урушпаш керек, баланы макташ керек, баланы шаан сындырбаш керек дегенди биз билебиз. Мурун ата энебиз, возможно, билген эмес. Возможно, алар өзүнүн көргөнүн, өзүнүн жасаганын, өзүнүн туура көргөнүндөй тарбиялашкан. Ошол нерсеге ыраазычылык билдиресиздер. Мен ушул жараткан үчүн ыраазычылык билдиресиңер. Болду. Спасибо за то, что произвела меня на свет. Спасибо, что мени чоңойттуң. Спасибо, рахмат мени өстүргөнүң үчүн, чоңойтконуң үчүн, оорутпай ушул жашка келгеним үчүн ушул сага таазим, сага ыраазычылык деп ата энеңиздерге кандай болсо дагы ыраазычылык билдирүү дагы силердин ичиңиздердеги стерженьди аябай күчтүү кылып берет. Себеби дегенде кимдир бирөөлөр бар, мисалы үчүн мен апамды жактырбайм, мен апам менен уруша берем, же болбосо мен апама вообще окшош эмесмин, мен апам менен сүйлөшө албайм деп кимдир бирөө айтат, же болбосо кимдир бирөө атама таарынычым бар, мен атама таарынам деген ойлор бар болот. Ошол адамдардын көбүнчө ошол баягы ичиндеги таянары жок болот. Ичиндеги стержень жок болот. Ошол адамдарды байкасаңыздар, стержень жок. Ичиндеги болгон коопсуздук жок. Баягы защита жок болот ошол адамдардыкычы. Ошондуктан өзүңөрдүн ушундай эки нерсени күчтөтсөңүздөр, ошол силердин таянарыңар ата энеңиздерге, ата тегиңизге, ата бабаларыңызга бар экенин, ошолордон силерге ушундай келбет, характер, баалуулук өткөнүн эстеп, ошону катуу карманыңыздар эмес, мындай сактап, сыйлап, бул дагы менин үй бүлөмдөн өткөн, менин генимдеги дагы бир баалуулук деп баалашыңыздар керек болот. Үчүнчүсү бул өзүңөр, таянарыңар,
Силерге базалык коопсуздук бере турганыңар бул өзүңөр. Билесиңер, биз бул жашоого жалгыз келебиз. И бул жашоодон дагы жалгыз кетебиз. Кимдир бирөө кандай бир ситуацияларда болгон, башыңыздардан өткөнсүңөр, билесиңерби? Ошол проблемаларды силер өзүңөр чечкенсиңер, один на один. Мен мисалы үчүн айтпаймын, что бир проблема болсо мага эч ким жардам бербей койду, и мен ошону өзүм чечкем, проблемамды өзүм чечкемдин, карызымды өзүмөн кутулганмын деген жөнүндө айтып аткан жокмун. Любой бир кимди ар бир адамдын жашоосунда ушундай нерсе болгон. Ал ошол проблемасы проблемасы менен один на один калып калган да. То есть силерден башка ал проблеманы эч ким чече албайт. Мисалы үчүн бала төрөө, бала төрөгөнү силерден башка силер үчүн эч ким ошо балаңызды төрөп бербейт болчу, мисалы үчүн бияктагы көбүнчө бул группада эне болгондор, бала чакасы бардар отурат, ошол состояниени эстесеңиздер, силер уже төрөйүн деп атасыздар, силер үчүн ушул баланы азыр эч ким төрөбөйт. Силер үчүн, мисалы үчүн, мен төрөй албайт окшойм, сен төрөчү деп эч кимге бере албайсыздар. Ошол ооруну, ошол кыйналганды один на один со своей этой задачей калдыңар эле го. Мен деле мисалы үчүн 2 балам бар. Ошол эки жолу тең мен ошол проблема менен один на один калганмын да. Келип, мисалы үчүн, күйөөм жанымда жүрсө деле ал мен үчүн төрөбөйт да, мен үчүн төрөбөйт. Мен өзүм кылышым керек болчу. Мен ошол нерсени өзүм өтүшүм керек болчу. Мен ошол убактагы таянарым только өзүм болчу. Мен өзүмдүн күчүмө таянгам, өзүмдүн ошол убактагы чыдамыма, сабырыма таянгам, чыдаш керек, баланы төрөш керек, аман эсен чыгыш керек. Балам ушу 9 ай бою көтөрдүм, эми аман эсен төрөп алсам экен, өзүмдү чыдап, кыйкырбай, ошол ооруну чыдап, жакшынакай врачтарды угуп төрөйбүз го. Ушул элестетсеңиздер, ушул ситуацияда бул кичинекей адамды жаратууда ушул өзүбүз один на один калабыз. Таянарыбыз только өзүбүз эле. Кимдир бирөөдө жашоосунда дагы толтура нерсе только өзүнө эле таянат. Только өзүнө эле таянат. Кимдир бирөөнүн күйөөсү жок болот, же болбосо күйөөсү эрте өтүп кетип, балдарын өзү багат. Элестетсеңиздер, эми ал дагы только өзүнө эле таянып, балдарын баккан аялдар канча. Только өзүнө таянат, Мисалы үчүн, кимдир бирөө эрте кичинекей кезинде эле ата энесинен ажырап, только өзүнө эле таянат, Мисалы үчүн, тайже, тайта болобу, ага, эжеси болобу, алар уже башкалар. Ал бала уже өзү менен өзү калат, өзүнө эле таяныш керек. Өзүнүн акылына таянат, өзүнүн күчүнө таянат, өзүнүн сабырына таянат, өзүнүн кыймыл аракетине эле таяныш керек болуп калат да. Ошондо гана бышат, ошондо гана ичиндеги ошо стержень болот, Кимдир бирөөнүн, мисалы үчүн, ата энеси бар болсо дагы татыктуу жашоо кылып бере алган жок, жүдөп каккап, аябай кичинекей баланы ачка калат, же болбосо кийимсиз калат, же болбосо кыйналып балалыгы өтөт. Ошол бала жок, мен өзүмө таянышым керек экен, мен ата энеме ишенсем болбойт турбайбы, мен өзүмө өзүм кийим табышым керек, мен өзүм тамак табышым керек деген кыз жигиттер канча. Алар дагы көрсөтөрбү, өздөрүнө эле таянат. Алар ошол өздөрүнө болгон таянууну эрте сезип калышкан. И биз дагы азыркы учурда өзүбүзгө өзүбүз таянышыбыз керек экенин эстешибиз керек. Мисалы үчүн, канчалык биздин күйөөбүз жакшы болгон күндө дагы, канчалык күйөөбүз бизди баккан күндө дагы, канчалык биздин балдарыбыз чоңоюп, кийин балам мени багат, баламдын тамагын жейм, баламдын алып берген кийимин кийем деген күндө дагы биз эң биринчиден бирөөгө таянгандан көрө өзүбүзгө таянганыбыз жакшы. Өзүбүзгө ишенгенибиз жакшы. Мен в любом случае менин акчам бар болот. Мен в любом случае жашай турган жерим бар болот. В любом случае деген, мен ошол өзүмө ишенем. Мен ошондой өзүм в любом случае жашап кете алам. Мен в любом случае өзүмдү багып кете алам. Мен в любом случае ачкадан өлүп калбайм, кийим жок калып калбайм, медицинский помощь жок калып калбайм деген өзүңөргө болгон таянууну өзүңөрдөн башташыңыздар керек. Азыркы учурда силер ошол өзүңөргө таяна турган деңгээлиңер барбы, жокпу? Азыркы учурда силер кандайдыр бир жагдай болуп калбасын, өзүңөрдү, өз башыңарды багып кеткенге деңгээлиңер жетеби, жетпейби? А көпчүлүк учурда биз не только өзүбүздү багыш керек, но и балдарыбызды багыш керек болуп калышы мүмкүн. Балдарыбыз ачка калып калбасын, балдарыбыздын жей турганы, жашай турган жери болсун деп, ошондой өзүбүзгө таяна турган деңгээлибиз барбы, жокпу?
өзүңөргө ошондой состоянияны куруп алуу сиздерге сиздерди ишеничтүү сүйлөгөнгө, ишеничтүү өзүңөргө ишенип кыймыл аракет кылганга, ушул жашоону мен ушул жашоону бышык куруп алдым. Мен ушул жашоодо мен мындай жашоомду бышыктап алдым деген деңгээлге жеткениңер болот да. Ушул нерсени менин оюмча бир гана эркектерге эмес, көбүнчө биз эркектерди ошентип тарбиялабыз. Сен кийин балдарыңды багышың керек, сен кийин аялыңды багасың, сен ошон үчүн жакшы оку, сен ошон үчүн акча карманды үйрөн, сен ошон үчүн бала кийин үй бүлөнү багасың, сен акча тапканды үйрөн, жакшы оку, жакшы жумушка киресиң деп биз балдарыбызды эле эметебиз. Кыздарыбызды көбүнчө сен ошол бир үй бүлөнү багасың, сен бир үйдү жакшылап кармаганга үйрөн, бир үйдүн оокатын алып кетесиң деп биз жөн эле аялдарды только үйгө эле немете беребиз. Күйөөң алып келген продуктыдан жакшы тамак жасашың керек, ырастап. Ошол күйөөң алып берген үйдү жакшылап тазалап кармашың керек. Ошол күйөөң менен төрөгөн балдарыңды жакшылап оорутпай багышың керек деп биз только үйгө эле немете беребиз да. Үйдөн сыртка чыгарбайбыз көбүнчө аялдарды. Менин оюмча азыркы күндө кыздарды не только үй тиричилигине эмес, но сырткы финансылык коопсуздукка, базалык коопсуздукка үйрөтүшүбүз керек. Ошол кыздарды биз сен өзүңө ишенесиңби? Сен өзүңдүн кесибиң барбы? Сен өзүңдүн акча табуу булагың барбы? Сен мисалы үчүн кийин күйөөңө жакпай калсаң, же болбосо мисалы үчүн күйөөңө кандайдыр бир кыймыл аракетиң жакпай калды, жок мен аны сага алып бербейм, сен менден акча сураба, мен сага акча бербейм, өзүң бил деп бизди коркутабы же коркутпайбы? Же сен өзүңө ишенип, мен в любое время өзүмдү жана балдарымды багып кете алам. Мен в любое время өзүмө каалаганымды ала алам. Мен в любое время өзүмө керектүүмдү ала алам. Медицинский помощь өзүм ала алам. В любое время мен өзүм жашай турган жер таба алам. Жашоомду камсыз кыла алам деген деңгээлге кызды дагы үйрөтүш керек. Ошондо гана, менин оюмча, ошондо гана эркек менен аялдын мисалы үчүн экөө чогуу жашап атканда бири бирине болгон сый мамиле сакталат да, сый мамиле сакталат. Анткени эркек деле мисалы үчүн бул каяка кетмегиле, бул менсиз балдарын бага албайт, булга мисалы үчүн мен буну уруп сого берсем деле чыдайт, каяка кетмегиле, каяка барат, талаада калат, мен жок деген ой эмес. Жок, бунун деле өзүнүн немеси бар, мен жок деле жанын багып кетет. Ошондуктан мен буну таарынтпай, катуу сөз сүйлөбөй, сыйлап жашашым керек деген өзүнчө бир аяр мамиле кылып коет да. Ошондуктан Кудайга шүгүр, мен ыраазымын. Мен ата энеме убагында мага билим берип, окуу жайга окутуп, мисалы үчүн өзүңө тың болушуң керек, өзүң окушуң керек, сен кийин бир кесиптин ээси болушуң керек, билимдүү болушуң керек деп окууга мени окутканда, Кудайга шүгүр, ыраазымын ата энеме. Ошондуктан эң биринчиден эмес эми ошол үчүнчүсү таянарыңар өзүңөр болушуңуздар керек. Ошол таянычты, базалык коопсуздукту ичиңиздердеги болгон ичиңердеги таянарыңарды өзүңөрдөн издеңиздер. Эгерде силер ушул нерсени жасай элек болсоңуздар, силер ошол нерсе мисалы үчүн өзүңөргө таяна албасаңыздар, азыркы учурда атаңыздарга таянсаңыздар, күйөөңөргө таянсаңыздар, эжеңерге таянсаңыздар, же дагы бир таяна турган кайнатаңарга таянсаңыздар, таянарыңар өзүңөр эмес, башка бирөө болсо, бул сиздин ситуацияңыз аябай кооптуу. Эгерде силердин таянарыңар өзүңөр эмес, башка бирөө болсо, анда силер ошол адамдан көз карандысыздар. Ошол адамдын көз карашынан, ошол адамдын оюнан, ошол адамдын чечиминен көз карандысыздар. Демек, силердин жашооңуздар өзүңөрдүкү эмес. Бул ситуация аябай кооптуу. Себеби дегенде, эгерде ошол таяна турган адамыңардын чечими силердин каалагандай эмес болсо, силер ошол чечим менен макул болгонго аргасыз болосуздар. Эгерде ошол таяна турган адамыңар Кудай сактасын жок болуп калса, өлөтпү, же кетип калатпы, же таштап коетпу, же эме жок болуп калды, ошол болду, силерге ошонун поддержкасы, заботасы, ошонун орусча айтканда покровительствосу уже жок болуп калса, силерди ошол адам уже карабай калса, силерди уже камкордугун жоготсоңуздар, все, силер уже баягы крышаңар жок болуп калгандай болуп калат да. Кар жаса дагы үшүп тоңуп ачкадан өлөсүңөр деген сөз да. Ошондуктан эң негизги таянарыңар бул өзүңөр болуш керек.
Эми мен силерге ушул нерсенин баарын, мисалы үчүн кыз келиндерге, үйдөгө отурган айымдарга, эжелерге, негизи эле ар бир адамга ошол таяна турган, өзүнө болгон ишене турган деңгээлге жеткирүүгө, ошол ситуацияга, ошол мен дайыма өзүмдү багып кете алам деген ситуацияга алып келүү, өсүү ошол деңгээлге, ошол нерсеге келүү, финансовый коопсуздук, финансовая безопасность деген ситуациясын өзүнө өзү жаратып алуу, жашоосун ушинтип куруп алууга эч кимден көз каранды болбой ошол нерсеге үйрөтөмүн да. Ошол үйдө отурган, балдары менен эч жака чыга албай, иштей албай отурган айымдар үй шартында телефон аркылуу эч бир вложение кылбай бизнес куруп алса болот дегенди жеткирип үйрөтүп атам. Мен ошентип үйрөтөмүн. Силер дагы эгерде ошол мага партнер болсоңуздар, ушул ишти мен дагы иштегим келет ошентсеңиздер, демек силер дагы ошол башка адамдарга ошондой жардамды кылган болосуздар. Себеби дегенде бул ушундай финансылык коопсуздукка келүү ал айымга чоң билимди талап кылбайт, чоң вложенияны талап кылбайт. Сырттан, мисалы үчүн, күйөөсүнө мен болду жумушка чыгам, мен иштейм деген башында ошондой заявленияларды талап кылбайт. Себеби дегенде сыртынан ошол үйдөгү кожойке баягы эле балдарын багып, үйүндө тамак жасап атканы болот. Болгону өзүнүн немесин, өзүнүн мурунку, мисалы үчүн, Фрунзе же Глобуста сатып ала турган нерселерин болгону ошол Фаберликтен сатып алган болот да. Болду. Биздин күйөөлөрүбүзгө барыбер каяктан сатып алабыз? Акчаны берет. Мен ошол үчүн зубная пастаны магазинден эмес, ушул бияктан алайын деп атам. Баасы окшош эле экен десе, мейли алсаң ала бер. Баасы ошондой эле болсо болду. Главное, өтө кымбат эмес бекен деген проблема болушу мүмкүн. Жок, кымбат эмес, баасы ошондой эле. Анда мейли ала бер, какая разница. Жакшы болсо эле болду, сага жакса эле болду. Көбүнчө күйөөлөр ошентип эле башын оорутпайт да. Акчаны берет, каалаган порошогуңду ал, каалаган идиш жуучуңду ал, каалаган косметикаңды ала бер деп эле коет, болду. Алар акчаны берет, биз каяктан аларыбызды көпчүлүк учурда биз өзүбүз чечебиз го. Ошон үчүн ошондой айымдарга ушундай, казалось бы, сыртындагы жашоосу өзгөргөн жок. Жумшак, без всяких конфликтов, ошондой иш жасап алуу, куруп алуу жана ошондой коопсуздукка жетип алууну үйрөтүп, ошол нерсеге жол көрсөтөмүн. Силер дагы партнер болсоңуздар, силер дагы ошондой айымдарга жол көрсөтүшүңүздөр мүмкүн. Силер дагы өзүңөрдүн жакындарыңарга, өзүңөрдүн келиниңерге, өзүңөрдүн кызыңарга, өзүңөрдүн сиңдиңерге ушул жолду көрсөтүп, ошол чындап өзүнө ишенген, эч кимден көз карандысыз болуп, айына 20-30 миң сомдук кирешеси бар иш кылып алганга себепкер болосуздар. Возможно, силердин өзүңөргө ал нерсе кереги жок. Бирок силердин жеңеңерге, силердин абысыңарга, же болбосо силердин келиниңерге, сиңдиңерге, жээниңерге ошол нерсе керек болуп калышы мүмкүн. Ошондой аялдарды, ошондой эжелерди, тааныштарыңарды бир эстеңиздер. Силер 100% эстедиңер. Өзүңөр болбосоңуздар дагы ошондой тааныштарыңар бар. Сөзсүз түрдө ушул бизнести, ушул ишти силер айтып берип, ошол адамга сөзсүз түрдө сунушташыңыздар керек. Ушундай ситуациядан чыгып, сен азыркыдан бесконфликтно, күйөөңө жаман көрүнбөй, ушул нерсени аралашып үйрөнүп алсаңчы деп айтсаңыздар керек. Үйрөнүп ал. Ушул үйдө отуруп эле, аялдар иштеп эле ушундай айлыктарга жетип атат. Сен дагы кошумча ушундай айлык алып алсаң, сага жакшы болот. Балдарыңа каалаганыңды алып бересиң. Балдарың өзүңө каалагандай кийинип каласың. Мисалы үчүн, эгерде ушул ишти жакшы иштеп кетсең, бул жерде бизнесте даже 100 миң, 200 миң деп акча тапса болот. Сен өзүңнүн квартираңа акча топтоп алат элең. Сен өзүң бышыктап балдарыңды салып алганга машина сатып алат элең. Сен өзүңө иш кылып бир бизнес ачып алат элең. Дегендей сыяктуу эле өзүң сонун ишке, сонун жашоого, каалаган жашоосуна себепкер болуп калышыңыздар мүмкүн да. Эстеңиздер, ойлоңуздар, кимге ошол нерсени сунуштасаңыздар болот. Себеби дегенде эң негизги таянарыңар ар бир адам өзү болуш керек. Өзүңөргө таяна алышыңыздар керек.
өзүңөргө таяна албасаңыздар, анда силер сыртынан эле 30-40-50гө чыкканыңар менен силер дагы эле баласыңар. Дагы эле бала бойдон жүрөсүздөр. Бирөөдөн көз каранды. Мурун силер ата энеңердин алдындагы бала болсоңуздар, силерди просто ата энеңер башка бир жигитке убагында башка бир үй бүлөгө просто бала боюнча эле өткөрүп берип койгон болот. Болду, эми сен ушулардан көз карандысыңдар, өзүнүн башка бирөөгө өткөрүп берип койгон болот. А баланын билесиздер, баланын укугу жок. Көпчүлүк учурда баланын укугу жок. Бала ошол ата энесинин айтканынан чыкпаш керек. Ата энеси ооба десе ооба болуп, жок десе жок болуш керек. Эгерде силер бала абалынан чыккыңар келсе, анда силер взрослый болушуңуз керек. Өзүңөргө болгон таянарыңар өзүңөр болуш керек. Ушуну менен сабагым аяктады. Силерге жакты деген ойдомун, силерге жетти деген ойдомун, силер чындап түшүндүңөр деген ойдомун. Менин ниеттеримди, менин оюмду жана менин жеткире турган эң негизги идеямды түшүндүңүздөр деген ойдомун. Баарыңыздарга көңүлдүү кеч. Личкама чыксаңыздар болот. Личкама чыккандар менен мен жеке иштесем, ар бириңиздерге мен өзүм кирип, кандайсың, жакшыбы, иштейсиңби, иштебейсиңби деп суранбайм. Эгерде силерге жаккан болсо, эгерде силерге чындап жүрөгүңөрдөн бир нерсе если ёкнула дегендей, өзүңөр мага личкама жазыңыздар. Мен силерди кабыл алууга, силерге консультация берүүгө жана силер менен иштешип, силерге жол көрсөтүүгө дайыма даярмын. Дайыма WhatsApp'та онлайнмын. Убактым болсо эле сөзсүз түрдө силерге жооп беремин.